2022 жылдын 25 мартынан 3 апрелине чейин Кыргызстанда эл жана турак жай фондунун каттоо өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин кызматкерлери жарандарга ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүп берет. Каттоо жүргүзүп жаткан кызматкерди айырмалоочу белгилерден тааныса болот жана күбөлүгүн көрсөтүүгө милдеттүү. Кызматкердин сүрөтү, анын фамилиясы жана аты, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысынын кол тамгасы же шаар мэринин кол тамгасы, аймактык статистика органынын жетекчисинин кол тамгасы жана тийиштүү мөрлөр көрсөтүлгөн. Ошондой эле каттоочунун күбөлүгүндө жеке QR код болот. Күмөн санагандар мобилдик түзүлүштөн атайын тиркеменин жардам менен сканерлеп алса болот. Экранда каттоочунун маалыматтары чыгышы керек же сиз кол борборго чалсаңыз болот. Эл каттоо аяктагандан кийин каттоочунун күбөлүгү жараксыз деп табылат. Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитети тарабынан эл каттоо үчүн 28 миңге жакын убактылуу каттоо персоналы иштейт. Келгиле, биздин келечекти түзүүдө мамлекетке жардам берели. Эл каттоо 2022. Кыргызстанда ар бир адам маанилүү. Видео ролик Россия Федерациясынын каржылык колдоосу менен калктын жайгашуусу жаатында Бириккен Улуттар уюму фонду тарабынан иштетилип жаткан Кыргызстат калктын статистикасын жүргүзүү, талдоо жана жайылтуу үчүн Кыргыз Республикасынын улуттук статистика системасын чыңдоо долбоорунун алкагында түзүлгөн.